Салам биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен блогер менен бир күн долбоорам. Бүгүн жакын арада чыгып турчу ГБР аттуу кино тасманын башкы каарманы Шумкар мырза жана анын командасы менен айтор бүгүн кандай кино тартат, кандай кыйынчылыктар бар, ошолор боюнча кенен кеп көрөбүз жана көрөбүз. Азыркы учурда ГБР тасманын үзүндүсүн тартып атат. Именно ушул жерде, могул билсеңиздер керек, Советский көчө и Проспект Миран көчөсүндө жайгашкан жерде бул жер тоно экен, короче. Бул жер тоношот, анан Шумкар байке келип алып буларды куткарат. Ошолор боюнча съемка жүргүлө көрөбүз. Короче, могул жерде өзүңүздөр көргөндөй светтер бар. Бияка келсеңиз уже кадимкидей атмосфера. Көрдүңүздөр, эмнеден элдер тамак жешет, кергилер. Кадимкидей эле уже столовая. А бул жакта Шумкар байкени даярдап атышат. Шумкар байке уже формасын өзгөртүп. Я подумала, это... Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле команда баардыгы даярданып, ушул жерде съемка болуп атат, кыска эле жердин ичинде. Азыр кичинекей эле жерди көрсөтүш үчүн көрдүңүздөрбү? Азыр сиздер ушул тасманы бир ашып кетсе 2 мүнөт же 3 мүнөт көрүлүп өтүп кетесиздер. А эми бул жерди тартылыш үчүн караңыздар. Сыртка чыкканда канча адам иштеп атат. Ошол себептен кино тартканда биз 1 саат, жарым саатта, 1,5 саатта көрүп коебуз. А бул жерде өтө көп, узак, аябай узак мөөнөт бар экен. Канча 3-4 кинону көрүп атабыз. Канча кинолорду көрдүк. Айтор, бул жөн эле 1,5 сааттык эмес экен да. Бул 6 айлык мөөнөт. Кээ биркилер 1 жылда тартышат экен. Шумкар мырза, ассалам алейкум. Алейкум. Жакшысызбы? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат. Битир кинодон кийин дагы бир өзгөчө бир кинодо тартып атат экенсиз. Ушул кино боюнча бир аз айтып берсеңиз. Жана бул жерде главный герой экенсиз. Ушул боюнча. Азыркы учурда Зайыр Исаков деген режиссер өзүбүздүн дос балабыз болот. Анан ошо ГБРлер тууралуу кино тартып атат. Кинонун аты ГБР. Ошо ГБРде главный ролдо мен болом. ГБР болуп иштейм да. Сиз ГБР болуп иштейсиз. Кыргызстан тынчтык наравиште иштебиз. А бул кинону кандай болуп тартылып калдыңыз? Кандай тандап калдыңыз? Негизи буга чейин Зайыр айтып жүргөн болчу, сен менен иштешким келет. Анан сен менен чогуу бир проект иштесек жакшы болмок дейт. Анан мен да айттым, жакшы болмок. Акчасы интересный болсо жакшы. Тэ ошол кызыктырды, акчасы берип алгансың. Тамаша, негизи буга чейин көп айтып жүрдү. Анан биз илгертеден бери эле доспуз да. Вайындарды чогуу тартчубуз. Көп чогуу иштешип жүрдүк. Бир башка дагы иштерди кылып жүрчүбүз Казакстанга чейин. Ошолор менен чогуу биргеликте жүрчүбүз. Анан суранып калды. Тартылып берчи деп. Анан ошо келишип тартылып калдык ушинтип. Сонун. Негизи бул образыңыз кандай бул ролдо? ГБР болсо, эгер бул образды ойнош кыйын болду. Негизи чындыгында ооба, ар бир ролду жаратыш кыйын. Бул кинодогу образым негизи өзүм ак көңүл, бир максатты көздөп ошого койгон бала болом. Кандай десем, бир жаман бир мүнөзүм жок, бирок максатым спецназ болом деген кыял болот да. Ошо анан кинодон көрөсүңөр дальше. Аябай сонун. Негизи сиз ар кандай жанрда кинолорго тартыласыз. Ар бир кинодон өткөндө, ошолдо аткарууда кандай кыйынчылыктар болот? Жеңил эле принимать этесизби сиз? Негизи баары бир жүрөк менен сезип ойной берем, бирок режиссерду сөзсүз түрдө угам. Эң биринчи ошо характеримди суроолум. Көп режиссерлордун негизи характерим кандай болот дегенде, характеримди кандай десем айтып беришет. Сен мүнөзүң кандай болот, алып жүргөнүң ушундай деп ар бир кыймыл аракет менен бери айтып беришет. Анан ошого окшоштуруп ойногонго аракет кылам. Анан режиссер айтып коет, эми окшош деп. Анан ошо менен кете беребиз. Бирок көп кино тартылган сайын негизи мүнөзүңдү да өзгөртүп туруш оор да. Анткени по-любому келбетиң ошол эле, эл ошондой эле көрө берет сени. Бирок ички мүнөзүңдө биртке болсо да кичине өзгөчөлүктөрдүн бир изюминка таба алса жакшыраак да. Ошо. Ошо баягы битирден автоматом охрана, бир целеустремленный, анткени битирде максаты жок адамдай эле да. Буда уже максаты бар, бир целеустремленный болгон үчүн
резко переход болуш жеңил болду же кыйын болду сизге? Жок, мага малышта өлө оор болгон. Малышта Бул малышта мен көбүнчө пантомима болгон, аякта көп сүйлөбөйм. Кичинекей бала кыялды туура берип ойнош оор болгон да. Ал эми ГБР менен биттиргичине жеңилирээк болду. Анткени биякта сүйлөп көбүнчө колдун жесттери менен ойной бересиң, анан ошондуктан кичине оорураак болду да. Малышта болсо жалаң кичинекей баланы ойноп атып мага аябай оор болгон. Кечке эле унчукпай, өзүм кебетең чоң болгону менен жаш баланы да туурап туураш оор экен да. Бирок малыш эң жакшы проекттердин бири болгон да. Мисалы мен деле сиздерди мисалы тамашадан көрүп баштап, анан дальше блогер болдуңуздар, анан актер болдуңуздар, айтор. Ушул тармак менен кеттиңиз и ушул жаштарга кандай кеңеш берет элесиз? Азыркы жаштарга анткени көпчүлүгүндө выгорание деген темалар бар. Негизи өзүм деле бул вайындарды көп тартчубуз. Чынын айтсам тарткым келбей баштады. Себеби вайнерлер, блогерлер өтө көбөйүп кетти. Бул эми баягы ичкүйдүүлүк же бир эмеден эмес, просто бул өсүштүн белгиси го дейм. Бул эми определенный бир тепкичтер болот да. Биз тамашада ойнодук, жөн жок калдык, анан вайындар жөн уже көбөйүп кетти. Анан эми кинодон өсөлү деп киного кеттик да. Анан жаштарга эң башкысы дисциплина демекмин. Дисциплина болмойнчо болбойт. То есть бул жумушту жакшы көргөн ишиңди аябай жакшы көрүшүң керек да. Бизде деле силер айтмакчы выгорание болот. Чарчайсың, кээде идея келбей калат, бирок ошого карабастан бул аккаунтуң жаш балаңды карагандай карайсың. То есть өзүң мындай стресс болуп атсаң дагы, бир башка жактан жумушуң болуп атса дагы, кыйынчылык болуп атса дагы, бул Инстаграмга только жакшы нерселериңди эле жүктөйсүң да. Жакшы элдин купулуна толуш үчүн, элге жагыш үчүн ар дайым мындай спортсмендер форманы кармап жүрүш үчүн тренировка кылышат го. Биз дагы ошондой Инстаграмды караш үчүн ар дайым формада болуп турушубуз керек да. То есть дисциплина болгон жакшы. Чарчоо деп калдыңыз, ушу выгорание болгонуңузда кандай эс аласыз? Кантип чыгарасыз айтор? Негизи эс алганда мен клубка көп барбайм. Жакшы боло бербейм. Көбүнчө тоого кетип калам. Тоого дос балдар менен шашлык менен кетип калам. Анан өзүңүздөр көрүп калсаңыздар керек. Бар эмес, бирок өзүм дрифт машинам бар. Дрифт менен Ганси деген аэропорт жакта сонун базабыз бар. Атайын ошакты жазашкан машина айдоочуларга. То есть көчөнүн ичинен тентек кылбагыла, мисалы көбүнчө Бернау дрифт деп шаарчысына айдап жүрүшпөйбү? Эгер ошо богуңду чыгаргың келсе, ошо Гансиге барып чыгаргыла деп атайын площадка ачышкан да. Анан ошо жака барып дрифт айдайм, тоого чыгам. Анан кээде буюрса велик алдык, эми буга чейин бар болчу, ошо велосипедте наушник салып алып жүрө берем. Ушундай плюс 30тан кийин ушундай эс алуулар болуп калат. Негизи залды аябай жакшы көрөм. Колдон келсе ошо жана дисциплина деген бул жашоонун бир кандай десем, бир бөлүгү. Дисциплинаны ошо бузбаш үчүн залга да барып турам да, себеби бул спорт жакшы нерсеге чакырат. Туура ойлоносуң, туура ой жүгүртөсүң, анан дисциплинага үйрөтөт. Анан жашоого болгон характер. Мисалы кээде сынып каласың, айтып минтип каласың, анан баягы эле спорт эстейсиң. Настроение болсо эле атайын заставлять этип барам да. Анан көп великий кишилерди көрөм. Ошолордон сабак алам, кадимкидей. Ошо белгилүү адамдардын эң жакшы көргөнүм бул Криштиано Роналдо. Бул футболисттен тышкары как адам катары дагы аябай кандай десем көрүп турам. Футболдо аябай болду окшойт, кайгылуу. Аябай кайгылуу окуя болду, бирок анын кылган эмгегин аябай баалайм да. Себеби эми көп эле буга чейин айтып келсе керек, Криштиано Роналдонун акчасы менен уже бул дүйнөнүн каалаган жерин кыдырып, каалаган жерин баягы изилдеп, уже спорт таштап койсо болмок да, бирок бул ошо дисциплинага байланган да. Ошон үчүн ошо кишиден үлгү алам. Жанагы эме болду го, футболдо дагы пенальти деп атканда, штрафной деп атканда бисмилла деп баштап. Ошолорун байкадыңызбы же ал жөн эле мем болуп кетти? Жок, бул негизи Криштиано Роналдонун эми баарыбыз эле биз мусулманбыз, биз Алла деп ишенебиз. Алардын эле христиандер, алар деле Кудай деп ишенет. Эми бирок максат бир эле деп ойлойм. Анткени ал Кудай бир деп ойлогон кишиби деп атам да. Христиан болобу, башкасы болобу, именно Кудай бир деп, ошон үчүн ал чокунуп да коет экен, бисмилла деп да коет экен. Универсал келген да криштикчи. Ошо бирок ошо жүрөгүндө Кудай бир деп эле билет окшойт да, ал деле.
негизи көп кинолордо эле идея меники болгон да. Малыш болгон, Битир болгон, көп эле кинолор. Анан мен сценаристмин дагы, жазышам. Именно диалогторго отурбайм, бирок мисалы Учкун Жакыпбеков экөөбүз иштейбиз. Ар дайым экөөбүз чогуу отуруп, чогуу жазабыз да, любой проектине. Анан продюсерлик кылам. Өзүм как режиссер азыр көрө элекмин өзүмдү. Мага көбүнчө ойногон эле жагат. Чарчаганда ар жакка чыгып турам деп атасыз. Сизге азыркы учурда квартира жашаган ыңгайлуубу же жер тамдабы өзүңүзгө? Азыр жер тамда жагат, квартирада жагат. Бирок негизги өзүңүзгө более комфортныйрабы? Жер там го дейм. Жер там, Мындай кенен басып, ичинен эшикке чыгып. Негизи сизде деле бир ой бар болуш керек, удобство түзүп. Ооба. Көлдөн ошо үй алгым келип жүрөт. Негизи эркекке көп деле нерсе кереги жок экен да, эми билбейм. Балки менин оюм азыр ушул деңгээлде болуп атат. Бизнесмендер эми башкача ойлонот да. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша. Бирок мындай ойлонуп көрсөм, биз бул дүйнөдөн өтөбүз да, мисалычы. Ошон үчүн эркекке бир жакшы кофе, эртең мененкисин бир жакшы үй чакан. Анан көлдө бир үйүм болсо ошо жетеби дей берем да. Анан эми любой нерсе алуудан көбүнчө бизнесмендер азыр көбү чыгып атпайбы, мен андай нерседен каршымын. Бизнес коуч болуп, мен минткем, мен кыйналгам, мен ушул ийгиликке жеттим деп. Бул мен деген сөз бир гана кимге таандык экен билесиз да. Ошон үчүн ар бир нерсе, ар бир бизнесмендин ийгилиги бул Алланын каалоосу деп билем да. Биздин кылып аткан иш да Алланын каалоосу. Ошо. Рахмат, чоң ийгилик болсун. Рахмат силерге да ийгилик. Убакыт бергениңиз үчүн чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Давайте көрүүчүлөр. Кудай буйрса ГБРди көрүп тургула. ГБР. Туугандар, азыр ушул кинонун режиссеру, продюсеринен кыскача суроолорду берип, убактысын алайлы. Жайыңызда кандайсыз? Жакшы буйрса өзүңүздөр кандайсыздар? Бүгүнкү сөөгө барак кандай? Бүгүнкү съемканы кандай баштап алдыңыздар? Сонун буйрса ошо кече түнгө чейин тарткан үчүн бүгүн кичине кечирээк чогулдук. Буйрса азыр эми баштайбыз. Өзү бул эмне деген кино? Айтор бул кинонун тарыхы кандай оюңузга келип түштү? Бул ГБР номер 1 деп койгонубуздун себеби именно ушул группа быстрого реагирования деген өзүнчө жанагындай частный компаниялар болот эмес беле? Булар жанагындай кыскасы услуга көрсөтүшөт. Жанагындай кафелерде, ресторандарда же болбосо ушундай кыскасы ошо коопсуздук боюнча кызмат кылышат бул услугалар. Анан ошон үчүн ошол темада тарткыбыз келип, негизи мурундан бери эле комедия тартсакпы деп жүргөнбүз. Анан ошо оюбузга ГБР келип, ошо ГБРди баштап азыр тартып жүрөбүз. Бул жанр комедия. Комедия бул жанр, ооба. Негизде көп убакыт кетет тасма жаратууда. Албетте, бир тасманы жаратыш үчүн биринчиден албетте идея келет. Андан кийин сценарий жазылат. Ал сценарийдин убактысы минимум 3 ай болот. Мисалы ошо сценарийдин убакытта 3 ай сценарий жазылса, андан кийин даярдануу убактысы болот съемкага. Даярдануу убактысы примерно 1 ай убакытта. Бул минимум 1 ай болот да негизи. Канчалык көп даярдансаң, ошончолук киного съемкаң жеңил болот. Анан даярдангандан кийин съемка учуру башталат. Съемка учуру ошондой 1 айдын тегерегиндеги убакытта тартылат. Андан кийин постпродакшн деп коет. Андан кийин монтаж, звук, цветокоррекция, жанагы түс берген түстөр жасалат, звуктар жасалат, композитор музыка менен иштейт. Анан постер, там реклама болуп, постпродакшн болуп, ага да бир өзүнчө бир 2-3 ай убакыт кетет. Ошон менен баары биригип бир жарым жылдан ашык убакыт кетет бир тасмага. Жарым жыл убакыт кетип, анан чыгат. Ооба. Анан ошону реклама кылып радиого айтыш керек. Ооба, албетте. Рекламасыз болбой калат. Анан эгер тасма өзүн акташ үчүн, мисалы көп эле тасмалар тартылып атат да Кыргызстандачы. Өзүн акташ үчүн сиздер определенный бир целевой аудиторияга иштейсиздерби, же кандай кылышты? Же определенный актерлор тандайсыздарбы, чтобы адамдар көбүрөөк келиш үчүн? Бул коммерческий фильм болгон үчүн
биз определенный бир кандай десем азыркы замандын талабындай эле ошондой темаларды козгойбуз. Замандын талабындай эле мисалы бул комедия болгон үчүн бул жакта жана юмор жагындагы азыркындай акыркы мындай бири биз менен болгон адамдар бири бири менен болгон маегиндегидей тренд сыяктуу да, мындай кана тренд сыяктуу эле кылып эле ошолордон кошуп туруп ушинтип жасалат. Сизди көп эле мындай хоррор кинолордон көп көрдүк. Ошолорду көп жазгансыз, Ооба. Мен өзүм Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетин аяктаганмын. Ал жакта мен өзүм кинооператор жагын бөлүмүндө ошол жакта кинооператор жагын бүткөнмүн. Анан буга чейин мен кинооператор болуп тартып жүрсөм, анан Ифрит 1 киносун бул өзүбүз мындай продюсер катары болуп тарттык. Буга чейин албетте бүт ушундай хоррор, триллер жанрларын тарттып, негизи эле менин тегерек четимде бүт тамашоодагы ушундай белгилүү ошо көп комедияларга тартылган балдар көбүнчө менин тегерек четимде жүрүшөт, досторум. Анан менимче убакыт келди окшойт бизге дагы ушинтип комедия тартканга. Буга чейин деле ушундай ужастарды тарта берип комедияны да көрөлү деп атабыз. Эмне үчүн ГБР именно? Бул бир нерсе связанный нерсеңиздер болгонбу же балким досуңуздун өзү жакындардын бирөөнүн окуясы болгон үчүнбү? Жок, бул эч кандай сценарий болсо выдуманный сценарий. Өзүбүз эле ойлоп табып, ичиндеги сценарий дагы, ичиндеги окуя дагы эч кандай бирөө менен байланышы жок. Ал ушундай ойлоп чыгарылып эле жазылган. Просто кино тартарда дагы биз кино рынокты карайбыз да. Кандай кинолор тартылы элек, кандай кино тартсак болот, азыркы учурда кандай фильмдер, кандай жанрдагы фильмдер актуальный болот, ошого жараша, ошон үчүн ошо ГБР киносун ошого токтолуп тарттык да. Кино канчасы чыгат? Кино 10 сентябрдан баштап көрсөтүп баштайт кинотеатрларда. 10 сентябрдан баштап. Азыр ушул YouTube'дан бизди көрүп аткандарга 10 адамга билет берсек болот, ооба, албетте. Закрытый показга, беребиз, ооба. Сиздерге беребиз, сиздер берип коесуздар. Болду, шарттар боюнча мен Instagram баракчаман айтам. Ооба. Убактыңызды бөлгөн үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Буюрса дагы башка кинолордо чай үстүндө кененирээк иштешебиз. Рахмат сиздерге да. Достор, ГБР тасмасынын толук чыгарылышы, айтор бүгүн эмне жумуштарды кылды, кандай тартылат, актерлор кандай тартылат, айтор светтер кандай коюлат, ушулар боюнча кыскача болсо дагы тасманы сиздерге көрсөттүк. Эгер жаккан болсо жактыруу калтырыңыз, комментарий жазыңыз. Буюрса кийинкисинде кайсы блогерди көргүңүздөр келет, комментарийга жаза кетиңиздер. Саламатта калыңыздар.